Бұл Лимагрейн сорты. Атай силостықы гибрид. Европаның Байдикан компаниясынан алғамыз өрөндерін. Марат Ниязалиев Талас районундағы Нуржанов агрохолдинг кооперативінің жетекшісі. Быйыл биринчи жолу өздерін сынап 24 гектарға жүгөрү айдашқан. Түшім жақшы болып өздерінің техникалары менен чауып, андан чықты тойып даярдашууда. Үйрөнді адистер менен акылдашып, атайын силоско лайыктуусун эгишкен. Бүгүнкү күндө биздин жүгөрүбүздө 40-45% нымдуулук болуп атат. Бул ошо 50%тен төмөн болбосун деген, жогоруда болбосун деген да. Тойттун сапаты ушул нымдуулугуна да көз каранды болот деген. Анткени бул дан былчыйып сүт болуп жок болуп кетпеш керек, же болбосо катып калбаш керек деген. Ошол малга жегиликтүү болсун деп. Сорт бул Лимагрейн сорту, ушу гектарына 50-60 деп болжолдоп атабыз. Мүмкүн андан көп болуп калат. Сотолору эң көп байлаганы 3төн байлап атат. Да болбосо 2 сото бар да ар бир сабакта. Аталган айыл чарба кооперативинде атайын агроном адистер иштейт. Жетекчилик алары менен кеңешип, азыркы жүгөрүдөн сапаттуу чыкты тойут жасашууда. Муну бир гана мал багууда эле эмес, силос кылып даярдап, сатып да киреше тапса болорун айтышат. Ал эми малга берсе, фермердин чыгымы азаят. Мисалы, кургак тоютка караганда мындан мал азыраак жейт, бирок тоюмдуу болот. Анан сүт беримдүүлүгү малдын семирүүсүнө жакшы шарттар түзүп берет да бул тойтчу. Анан карабайсыздарбы, зеленый масса бул ошол агрономдордун айтуусунун негизинде даярдалат. Муну мисалы биз азыр чаап барып эле басып коебуз. Анан баягы эсептеп келгенде бул берки кургак тоюттан аябай эле арзан түшөт да. 1 гектар жерден бир 50 тонна жүгөрү бассаң, аны сатсаң, бурчак 1 гектар айдагандан бул кирешеси көп эле болот. Өткөн жылы Талас районунда жүгөрү болгону 65 гектарга гана айдалган. Жакшы натыйжа берген соң быйыл көпейгилип, 1 жылда эле жалпы аянт 280 гектарга кеңейген. Дыйкандардын бул багытта кызыгуусунун себебин адистер жүгөрүнүн түшүмдүүлүгү жана андан жасалган чыкты тоюттун пайдасы менен түшүндүрүшөт. 1 гектар жерден 7-8 ашып кетсе 10 тоннага чейин тоют ала алат да. Бул чыкты тоюттан 1 гектардан 40 тоннадан өйдө 50 тоннага чейин алса болот. Эгер жакшы багып, ошончо караса, бул практика жүзүндө далилденген нерсе, 70-80 тоннага чейин алган немелер бар да, дыйкандарчы. Анан 1 гектар силосу менен 7-8-10 уйга чейин круглый год бакканга тоют болуп берет экен да. 1 гектар жердин чөп менен 3 уйду 1 сезонго мисалы чыгара албайт да алсын. Ошол себептен дыйкандардын көпчүлүк бөлүгү ушул чыкты тоютка өтүп аткан бир эмеси ушул себеби ушул болуп атат да. Бүгүнкү күндө район бийлиги айыл чарба кооперативдери жана жеке дыйкандар менен чогуу иш алып барууда. Тоютту сандан сапатка көтөрүүнү максат кылгандар Талас районундагы жүгөрү аянттарын 1000 гектарга жеткирүүнү көздөшүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.